Азыр өзүңүздөр билесиздер, ушундай заман болуп калды. Ар бир эле адам үчөөнүн бири болуп чыгат. Эгерде футбол боюнча сүйлөп калсаңыз, ар бири чоң футбол оюнчусу да. Медицина боюнча сүйлөп калынса, анда ар бири медик болуп чыгат, доктор болуп чыгат, андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп. Үчүнчү, ар бирибиз бүгүнкү күнү дин тууралуу сүйлөнсө, коркпостон, ойлонбостон туруп, дин туурасында бир чечим чыгарып, фатва берип, пайгамбарыбыз мындай деген, Кур'анда андай деген деп, коркпостон сүйлөп калган, акыр заманга жакын болуп калган бир заман болуп калды. Ошондон биринчиден баарыбызды чакырып кетет элем, бир сөз айтардан мурун ойлонуп, улуу имамдар, имам Ахмад ибн Хамбал рахматаллахи мисалы, бир нерсе туурасында суралса, ал кишинин түсү өзгөрүп, кубарып, кудум Сират көпүрөсүндө, кылдай болгон көпүрөдө туруп, туура эмес жооп берип койсо, тозокко мүдүрүлүп, кулап кете тургандай сыпатта коркунуч басып калар эле да. Динде мындай, пайгамбарыбыз мындай деген сөзүңүз, бул Аллах Таала ушундай деди, мына ошону мен сага жеткирип атамын дегендей мааниге. Ошондон урматтуу туугандарым, кээде адал нерсени, Кур'анда ачык адал деген нерсени арам деп койсоңуз, арам нерсени адамдын имандан чыгып дагы кетиштин коркунучу бар.